Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов 59 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Ал буга чейин ооруп жүргөнү кабарланган. Онкологиялык оору менен жабыркап, бир канча жолу Түркиядан операция жасатып келген. Султан Жумагулов 8 октябрга караган түнү таңкы саат 4 чамасында ооруканада көз жумганын жакындары кабарлашты. Султан Жумагулов 1959 жылы Нарын облусунун Атбашы районунда туулган. 1980 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. 91-93 жылдары Эркинтоо гезитинин башкы редакторунун орун басары. 93-95 жылдары Кыргызстан гезитинде баяндамачы. 95-2000 жылдары Асаба гезитинин баяндамачысы. 2000-2009 жылдары BBC Британ радиосунун кыргыз кызматында кабарчы жана улук кабарчы болуп эмгектенген. 2009-2010 жылдары президенттин катчылыгынын аналитикалык кызматын жетектеген. 2010-2013 жылдары Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинин директору. 2013-2014 жылдары ЛТР коомдук телерадио компаниясынын башкы директору болуп иштеген. 2014 жылдын 1 августунан баштап КТРКнын башкы директорунун милдетин аткаруучу. 2014 жылдын 23 январында КТРдин башкы директорлугуна дайындалган. 2015 жылдын 6 февралында КТРдин башкы директорлугунан бошоп, 2017 жылдын ноябрь айынан бери Маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеп келе жаткан.